Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз аябай даамдуу, тоюмдуу котлеттерди жасайбыз. Ал үчүн биз 4-5 пиязды жана 2-3 тиш чеснокторду салып, блендерден өткөрүп алдык. Шартыңыздарга жараша бычак менен майдалап турасаңыздар деле боло берет. Бөлкөн нандарды кесип даярдап алганбыз. Үстүнө 1 пияладай муздак сүт коюу керек. Эми бардык азыктарды кезеги менен салууну баштадык. Эттин үстүнөн пияз, нан жана 1 жумуртканы салып, татымыңыздарга жараша туз, кара мурч, паприка салууну унутпаңыздар. Биз салган жерибиз видеого түшпөй калыптыр. Колубуз менен жакшылап аралаштырып алабыз. Видеодо көргөнүңүздөрдөй кылып, этти жакшылап бургулап алуу керек. Өсүмдүк майынан куюп, сковородка кызыганча күтө турабыз. Кызыган соң котлеттерди бышырууну баштайбыз. Котлеттерди салган соң капкагын жабып, орто температурада бышырабыз. Жасаган котлеттерибиз аябай тоюмдуу болду. Сиздерге дагы сунуштайбыз. Жасап көрүңүздөр, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.